Ошондой эле туугандарым атайын бул жакта инициатива көтөрүлүп, жакшы бир ойлор болуп, өткөн жылы да кылынган тиги садака Рамазан баштыкчасы деген ат менен уран менен Кудайым буйрса азыр баштыкчаларды даярдайлы деп кече бияктан комиссия түзүлдү. Жергиликтүү жамааттардан, аксакалдардан, жаштардан кылып комиссияны түзүп койдук. Ошого азыр иншалла кимдин колунан канча келсе. Себеби машалла ифтарлыктар Кудайым буйрса болот. Ифтарлыктарды уюштурабыз. Ифтарлык эми көбүнчө эле күч кудурети бар, ден соолугу аман адамдар келип оз ачып кетишет да. Бирок көп деген кошуналар бар, жетим калгандар бар, жесир калгандар бар, казаны кайнап аткандар бар, этти бир айлап жебей жүргөн адамдар бар, каалаган кийимине жете албастан, каалаган оюнчугун ала албастан, түрдүү кыскасы мүмкүнчүлүгү чектелген, майыптар, түрдүү адамдар бар биздин эле тегерегибизде жашап атканчы. Адам ушундай экен, жакшы жашоого, мындай комфорт жашоого бат көнүп кетет экен да, өтүп алгандан кийин эле мурдакы кыйналып жүргөн кези да унутулуп калып, жана кыйналып жүргөн адамдар да көзүнө жөнөкөй эле эми кыйналып атат да, тарбияланып атат да, убакыт өтсө болот да, өзүнө келип алат да деп коюп жүрө берет экенбиз да. Бирок кыйынчылык жок адамга жок дүйнө да. Жок адамга жок дүйнө, кыйналып калат. Ошого иншалла мына ушул орозо айында Кудайым буйрса биздин кандай үйдө ифтарлыктар болуп атат, күндө чай ичип атабыз, жыргап атабыз, ошондой эле башка адамдардын дагы жыргалчылыгына бир себепчи болсок. Колдон келишинче ифтарлык кылам деп ниеттенип атабыз. Мисалы 100 000 болсо да кыламын, 130 000 болсо да кыламын депчи. Ошондой чоң суммада ифтарлык кылам дегендер болсо дагы чакырат элек, ошол баштыкча жагына эгерде баштыкка сартай турган болсок көбүрөөк сооп алабыз. Именно өзгөчө ошол даана муктаж адамдардын үй бүлөсүнө барат. Кимдердин кажети бар, кимдер ошону алып чындап эле сүйүнөт, бардыгына той берип туруп, бирден той эле бергени биякта эмес, бирден кой карматса дагы кетип атып айтат экен, эми кой бергенден кийин жиби менен дагы бербейби депчи. Ушунча аш берди, ушунча кой берди, эми жип да берип койбой, эми аябай сараң адам экен, жибини дагы аяды депчи. Ошондой дебей турган адамдарга жетет да, Кудайым буйрса. Чын жүрөктөн рахмат айта турган адамдарга жетет. Ошого ким чоң суммада эгерде берем дей тургандар болсо, өзүңүзгө эле жолуксаңыздар болот. Өзүңүзгө эле жолуксаңыздар болот. Мына комиссия бар, ошол адамдарга жолдомо берип коебуз, ошолордун өздөрүнө бересиздер.